Жакында эле эң ири деп эсептелген мамлекеттик каналдар КТР менен ЛТР сүйлөшүп алгандай бир күндө адатынча бийликтин камчысынын алдында Ата мекен партиясына карата кара пиар уюштурушту. Анда аталган партияны Россия мамлекетинде иштеп жана жашап жаткан Кыргызстандын эмгек мигранттары күздөгү боло турган шайлоодо колдобой тургандыктары айтылат. Это неправильно, потому что в письменном виде никакая организация, большая часть организации не давала. 27 июль күнү Ата мекен партиясы бардык саясий күчтөргө жана партияларга таза шайлоо үчүн деген 10 пункттан турган кайрылуу жасаганы белгилүү. Анда 5 пунктунда даана жазылгандай, кандайдыр бир партияга же шайлоо процессине катышкандарга жалган жалаа жабып, адам укугуна шек келтирген же каралаган технологиялар колдонулбасын деп айтылган. Кыргызстандын эмгек мигранттарынын региондор аралык коомдук кыймылынын төрагасы Алишер Маданбеков Бишкекте пресс-конференция уюштуруп, анда күздө боло турган парламенттик шайлоодо Россияда иштеп жана жашап жаткан эмгек мигранттарынын 29 уюму Ата мекен партиясын шайлоодо колдой тургандыктарын билдирип, өздөрүнүн атынан жарыя кылышкан. 29 уюмдун активисттери өздөрүнүн аты жөнү, жашаган шаарынан бери так жазып, тилектештиктерин билдиришкен. Мен Сибирь аймагында 12 коомдук уюм бар. Ошол 12 коомдук уюмдар биригишип мекендештер деген конгресс түзүлгөн. Ошол конгресстин атынан билдирүү жасап атам. Мекендештер конгресси Ата мекен партиясын колдоп атат. Себеби биздин ошол жакта туруктуу жашап жаткан мекендештерибиздин эмгек мигранттарына абадай керек болгон мыйзамдардын кабыл алынышына партия өзүнүн жигердүү ишмердүүлүгүн көрсөтүп, мигранттарга жакындан жардам берүүдө жана мигранттар менен тыгыз иш алып барууда. Бүгүнкү күндө эми негизинен Ата мекен партиясынан башка биз кызматташалы деген партиялар болуп атат. Бул маселе миграция маселесин кээ бир партиялар мындай көңүл жазымында гана карашып атат. Саясий кампаниялар шайлоолор алдында гана же болбосо бир отчет берер убакта элдин алдында биз миграцияда жүргөн кыргыздар менен жолугушуп келдик деп ошол жерде ал жолугушуунун мааниси, мазмуну болуш керек. Эмнеге жардам берет? Көп көйгөйлөрдү биз жазып кат жүзүнө кайрып атабыз. Эмнегедир ушул маселелер жогорку кеңеште, өкмөттө бир ушул маселелер толук кандуу каралбайт. Бирок бул кадам бийлик партияларына жакпай, жалпы мигранттардын атынан сүйлөгөнгө аларга ким укук берди деген таризде атайын аларга каршы адамдарды таап сүйлөтүшкөнү, мамлекеттик ири каналдардан көргөзгөнүн шайлоо алдындагы ыплас технология деп атауга болот. Далил катары айтсак, 20дай уюм каршы пикирде деп айтылганы менен алардын 12синин аты жөнү, фамилиясы жок, жөн гана шаарлардын аты жазылган кагаз менен билдирүүлөр таркатылган. Ал эми Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун өкүлү Шакиров Абдыганы ал кагазды көрбөгөнүн, кайрылуу туурасында маалыматы жок экенин билдирди. Мен Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун жетекчиси катары КТРК телекомпаниясында айтылган информацияга өзүм оюм билдиргим келип турат. Биз Талайбек Мусапакулов менен Алишер Маданбековдун Жаныш Бакиев менен иштеген деген информацияны берген эмеспиз. Андай информацияны биз билбейбиз. Ошондуктан айтат элем, негизги ой мындай бирөөдүн атынан туура эмес, анан өзүнүн оюн чагылдырып жазып койгон журналисттерге мен ойлойт элем, ошо наразычылык депчи. Эми Россия Федерациясында жашап жана иштеп жаткан Алишер Маданбеков ким экенине токтолсок, ал Орусиядагы абройлуу кыргыз диаспорасынын өкүлү. Албетте Кыргызстанда болуп жаткан ар бир саясий процесстерде четте карап турбай өзүнүн ишмердүүлүгүн көргөзүп келет. 2009 жылкы шайлоодо андагы президент Курманбек Бакиев белекке берген саатты алганын да четке какпайт. Ал эми 2012 жылы 23-25 февралында президент Алмазбек Атамбаевдин да Москва шаарынын Дружба паркына Айкөл Манастын айкелин орнотууга кошкон салым үчүн президент Алмазбек Атамбаевдин ардак грамотасы менен сыйланган. Мындай алган сыйлыктары жана кызматтары үчүн Кыргыз бийлигинин бардык бутактарын карасак, Бакиевдин кызматкерлери азырда жогорку бийлик тепкичтеринде отурганын көрүүгө болот. Алсак, Илим Карпбеков коомдук телерадио корпорацияны жетектеп жатат. Сапар Исаков болсо президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн башкарып турат. Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп жаткан Темир Жумакадыров жакында эле президенттик аппараттын башчысы болуп дайындалды. Ал эми экс-президент Курманбек Бакиевден орден алгандарда Курманбек Бакиевке кызмат кылган десек, анда бул чыныгы абсурд эмеспи? Мы очень давно дружим с Курманбеком Сарычем. Еще в 2003 году, я помню, на моем дне рождения Нурлуда Скол был, другие друзья мои были. Мы сказали: Курманбек Сарыч, вы будете следующим президентом страны. Я помню, мы на эту схему даже спорили с некоторыми лидерами оппозиции в камере, в тюрьме у
Феликс Шаршенбаевич Акулов. И тогда я говорил, что президентом будет Бакиев. Мына ошентип шайлоо алдындагы атайын кызматтын кара пиары жана анын анатомиясы менен технологиясы ушундай жалган маалыматтар менен жүргүзүлүп жатканы абдан өкүндүрөт. 7 кабаттын сөөмөй астында уюштурулган атайын кызматтын провокациясы ушинтип ойрон болгонуна бардыгыбыз күбө болдук окшойт.